Салам достор. Назарыңыздарга өзгөчө кызыктуу тасманы сунуштайм. Бул көрүп турганыңыздар кадимки электр тогу менен иштөөчү чайнек. Анда суу кайноо учуру. Физикадан билгенибиздей, 1 эле грамм сууну 1 градуска жылытуу үчүн 1 калория керектелет. Ал эми 1 литрге канча керектелет? 100 литрге, 1 тоннага, жүздөгөн, миңдеген тоннага канча энергия керек болушу мүмкүн? Өтө көп. Жер жүзүндө ар кандай кызыктуу жерлер көп. Мисалы, Амазонка чер токойлорунда, Перу өлкөсүнүн аймагында суусу кадимкидей кайнаган дарыя агат. Анын суусуна түшкөн жандуу заттын бардыгы дароо өлөт. Бул эч кандай ойдон чыгарылган уламыш же легенда эмес. Алгач бул дарыя жөнүндө ар кандай сөздөр, уламыштар жүргөн. Жергиликтүү эл кайнаган суу жөнүндө мурдатан билишкен жана аны Шанай Тимпишка деп аташкан. Бул сөздүн мааниси күн нуруна ысыган дегенди билдирген. Алардын ишениминде кайнаган сууда чер токойдун рухтары жашайт деп коркушуп, анын жээгине өтө күчтүү шамандар гана бара алган. Дарыяда аккан суунун орточо температурасы 86 градус. Ал эми айрым жерлеринде 100 градус Цельсийге чейин жеткен. Адамдар дарыяга түшүп кеткен жаныбарлардын дароо эле кайнап өлгөнүн көрүшкөн. 2011 жылы перулук геофизик Андрес Рузо бул дарыяны изилдеп илимге таанытты. Ал бала кезден бул дарыя жөнүндө угуп жүргөн. Дарыянын башынан аягына чейинки узундугу 9 километрдей. Дарыя башталган жерде суусу муздак. Ал эми кайнаган суу аккан жеринин узундугу 6 километрден ашыгыраак. Дарыянын кеңдиги 25 метрге чейин. Ал эми эң терең жери 6 метрди түзгөн. Окумуштуунун пикири боюнча бул дарыянын суусунун кайнашы Анды тоолорунун суулары жер астына сиңип, магмага чейин жетет жана ушул бөлүктө жерден кайнаган булак түрүндө чыгат деп айткан. Булактардын саны өтө көп болгондуктан дарыянын суусу кадимкидей кайнап агат. Башка геотермалдык булактардан айырмаланып, бул дарыянын суусу таза жана жагымдуу. Жаш геофизик Андрес Рузо бул кайнаган дарыяны келечек муундар үчүн сактап калуу үчүн чоң иштерди жасоодо.